Саламатсыздарбы. Эмесе Geoşondo programması. Жогорку кеңеш бүгүн кезексиз сессиясында кумтөр маселесин карап, мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров менен кошо экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова менен Кумтөр Голд компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк маалымат берди. Бөлтүрүк 9 жана 17 жылдагы келишимдерди шермендечилик деп атады. Такое поведение. Өзүбүздүн ушундай жүрүм туруңуздан улам 2009 жылы кол коюлган тең укуксуздук келишим. Андан соң 2017 жылдагы шерменде келишим түзүлгөн. Алар укуктук жактан Синтера Голд жана анын жетекчилерин кыргыз мамлекеттик органдары тарабынан мүмкүн боло турган кандай болбосун доодон коргойт. Муну мен эмес, укуктук компаниялар айтып атат. Бул ошол Америка менен Канаданын эң алдыңкы компаниялары. Биз ошолорду ишке тартып жатабыз. Компания американские и канадские. Мы их привлекли к нашей работе. Кутмановдун айтымында канадалык компания ар башка маалымат каражаттарын жалдап алып, өзүнө ыңгайлуу гана коомдук пикир түзгөндөн тышкары, өз өндүрүш отчетторун дагы бурмалап жазган. Анын натыйжасында чындыгында генде эмне болгонун так билүү кыйын жана ал тууралуу эл аралык аудит компаниялары дагы өз кезегинде жазып билдирген, бирок Кумтөр алардын айтканын аткарган эмес. Мен өз көзүм менен көргөм. Чет өлкөлүк текшерүү компаниясынын отчетунда жазылган. Кумтөрдүн кызматкерлери граммдын ордуна миллиграмм же куб метрдин ордуна литр деп жазып койгон деп. Citrus Partners деген башка компания 2008 жылы жазган. Аны да мен толук окуп чыккам. Алардын корутундусу мындай болгон. Кумтөр Operating Company чыгарган отчетто экологиялык нормалар менен талаптар Кумтөр долбоору тарабынан аткарылганбы же аткарылган эмеспи түшүнүү кыйын деп. Комиссия төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында Кумтөрдү иштеткен канадалык компания Кыргызстанда көптөгөн саясий, маданий жана башка акцияларды каржылап, өзүн коомго кайрымдуулук кылып жаткан уюм катары көрсөткөн, бирок чындыгында бул саясий коррупция болгон. Анткени аны менен өлкө жетекчилеринин көңүлү сатып алынган. Каражат алгандар болсо акчаны Минфин аркылуу өткөргөн эмес. 12 сентябрь 2001 жылы 405 деген токтом чыгарган. Ал убакта премьер-министр болуп турган Атамбаев Алмаз Шаршенович. Определить исполнителем келип түшкөн 10 миллион АКШ долларын коротуу боюнча аткаруучу оператор катары Кыргыз Республикасынын өкмөтү алдындагы мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин турак жай жана жарандык курулуш департаменти таанылсын деп банк эсеби РСКда ачылган экен жана анда Синтера Голдтон келип түшкөн спонсорлук жардам кимдерге бөлүштүрүлүш керек деген тизме да түзүлүптүр. Финансирование из средств, поступивших спонсорской помощи от компании Центр Голд. Айрым депутаттар комиссиянын гана ишин эмес, Акылбек Жапаровдун өзүн дагы сынга алып, ал мурдагы текшерүүлөргө да катышкан жана ошол комиссиялардын ишинен улам өлкө азыркы абалга кептелди деп билдирди. Депутат Мунбековдун пикиринде Кумтөрдү жөн гана улутташтырып салыш керек, ал эми кээ бир мурдагы жетекчилерди чыккынчы же кылмышкер деп атаганга комиссиянын укугу жок. Ал жерде айтып атат. Мисалы айтып атат, Акаев 44 миллион алган деп. Ал кече азаттык аркылуу айтты, мен алган жокмун деп. Атамбаевди 10 миллион доллар алды дейт. Мен кече жактоочусу жакындар аркылуу сурадым. Ал киши кыйналып аткан экен, бирок айтыптыр. Эгер Акылбек Жапаровдун комиссиясы менин 10 сом алганымды далилдеп берсе, мен ушул жерде тергөөсү жок дагы, соту жок 10 жыл отуруп берем деп. Сессияда УКМК төрагасы Ташиев да чыгып сүйлөп, Кумтөр менен байланыштуу азыр көптөгөн атка минер күнөөлөнүп жатканын жана алардын арасында мурдагы премьер-министрлер да бар экенин билдирди. Алар Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөбөстөн канадалык компаниянын иш-аракеттерин коргоп келген. Ташиевдин айтымында алар ичинде айрым депутаттар да бар. Алардын аттары камалганда белгилүү боло баштайт. Были проведены очень много экспертиз. Были проведены уже буквально недавно. Абдан көп экспертиза иштери өткөрүлдү. Жакында эле компаниянын кызматтык кабинетинде тинтүү жүргүзүлдү. Көптөгөн далилдер да табылды. Акча жана башка нерселер. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына каршы дагы материалдар бар. Анткени алар ар башка мезгилде Кумтөрдөн каржылоо колдоо алып турган. Имеется материалы по отношению даже тех депутатов, которые в то время получали какие-то финансовые поддержки со стороны Кумтөр. Депутаттар Кумтөр Голд компанияда тышкы башкаруу киргизүүгө макул болду. Иштөө мөөнөтү бүгүн 3 айга узартылган комиссия болсо дагы көп нерсе таба тургандай. Ошондо саламаттарыңыздар.